Тоң районунда жалпы туризм тармагында эмгек кылган ишкерлердин катышуусунда маанилүү жыйын өткөрүлдү. Жыйында туризмди өнүктүрүүнүн келечектеги планын иштеп чыгуу, ошондой эле мыйзам чегинде иш алып баруу маселелери талкууланды. Анын алкагында жаңы ишин баштаган ишкерлерге көмөк көрсөтүү максатында конкреттүү аракеттер сунушталды. Ал жыйындын алкагында райондук координациялык кеңешме түзүлдү, акимдин тескемеси менен. Ал кеңештин негизги максаттары жалпы район аймагында туризмди өнүктүрүүнүн келечектүү пландарды түзүү, ошондой эле Тескей геопаркынын алкагында иш аракеттерди баштоо, эң башкысы жалпы туризм тармагында иштерди ирэет менен мыйзам чегинде алып баруу. Жыйында мамлекет тарабынан ишкерликти коргоо жана колдоонун чаралары, ошондой эле укуктук кепилдиктер тууралуу кеңири маалымат берилип, ишкерлердин кызыкчылыктары эске алынды. Анан бул координациялык кеңештин түзүлүшү ошо 20-25, 20-30 жылдарга бизде баягы туруктуу туризмди өнүктүрүү деген мамлекеттик программа кабыл алынды. Президентибиз жакында кол койду. Кыргыз Республикасында департамент туризма дагы программалар кабыл алынды. Мурункуга караганда мамлекеттик тарабынан ушу туризмди өнүктүрүүгө жакшы шарттар, жакшы мыйзамдар, жакшы жоболор, жакшы программалар түзүлүп атат. Экинчи жыйында болсо мамлекеттик ипотекадан үйгө кезекке туруу боюнча суроо жооп формасында комплекстүү маалымат берилип, катышуучуларга актуалдуу маалыматтар жеткирилди. Жарандарда мамлекеттик ипотека компанияга суроолору көп экен, баарына жооп бергенге аракет кылдык. Андан сырткары эң негизги максат биздин бул жака келишибиздин түндүк тиркемеси аркылуу өтүнмөнү берүү. Анткени буга чейин биз сайт аркылуу берчүк өтүнмөлөрдү. Ал жакта кичине татаал болчу. Түндүк тиркемеси аркылуу жеңилирээк болуп калды деп элдерге ошону үйрөткөнү келдик бул жака. Бизден сырткары дагы түндүк мекемеси жана кызмат мекемесинин адистери да бар, алар дагы өздөрүнүн направлениясы боюнча, өздөрүнүн багыты боюнча элдерге түшүндүрмө иштерин өткөзүп жатышат. Ишкерлер өздөрүнүн көйгөйлөрүн жана сунуш пикирлерин билдиришип, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү менен түз байланышта талкуу жүргүзүштү. Бул жыйын Тоң районунун туризм тармагын өнүктүрүү жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачуу маселелерин чечүүгө өбөлгө түздү. Данияр Акунов, Талгат Токтомушев, Мадина Бакирова, Ысыкөл жаңылыктары.